Саламатсыздарбы? Сиз онлайн тест батта электрондук тест түздүңүз. Бирок окуучулардан электрондук түрдө тест алуу үчүн сиздин мектебиңизде компьютер жок болсо, онлайн тест батта түзүлгөн тестти кантип алса болот? Ал үчүн онлайн тест батта түзгөн тестиңизди кагазга чыгарып алсаңыз болот. Кагазга чыгаруу үчүн онлайн тест бат сайтына киребиз. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси onlinetestbat.com. Эгерде сиз англис тилинде жазуудан кыйналсаңыз, анда бул жака кириллица менен эле онлайн тест бат деп жазсаңыз болот. Жазып туруп, ошол энтерди басып койсоңуз, сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерде биринчиде турган онлайн тест бат деген сайтты тандайбыз. Сайтты тандаганда бул жакта сиздин сайттагы жеке кабинетиңиз жүктөлөт. Эгерде бул жерде сизде вход болуп турса, анда сиз жеке кабинетиңизге кирбеген болосуз. Жеке кабинетиңизге кирүү үчүн онлайн тест батка катталган аккаунтуңузду жазасыз. Андан кийин бул жака паролуңузду жазасыз. Паролуңузду жазып, войти деген баскычты басканыңызда сиз өзүңүздүн жеке кабинетиңизге киресиз. Эми онлайн тест батта түзгөн тесттериңизге кирүү үчүн аккаунттун белгисин басабыз. Баскандан кийин бул жерден тести дегенди тандайбыз. Тести дегенди тандаганыбызда сиздин онлайн тест батта түзгөн тесттериңиз бул жактан жүктөлөт. Сиз сайтка киргениңизде страницаны которууну сунуштайт. Страницаны англис тилинен башка тилге которбоңуздар. Эгерде страницаны башка тилге которо турган болсоңуздар, түзгөн тесттериңиздер туура эмес иштеп калат. Ошондуктан бул жерди жөн гана жаап коебуз. Андан кийин мисалы бул жерден 7 класстар үчүн түзүлгөн тестти кагазга чыгарып алууну кааласаңыз, анда сиз бул жерден тестти ачасыз. Тестти ачтыңыз. Эгерде сиздин мектебиңизде бир дагы компьютер жок болсо, окуучулардан компьютерде тест алууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сиз ошол онлайн тест батта түзгөн тестиңизди кагазга чыгарып алып, окуучулардан кагаз түрүндө алсаңыз болот. Тестке киргенден кийин бул жерден дашбордду тандайбыз. Дашбордду тандагандан кийин оң тараптан эң төмөн жака түшөбүз. Эң төмөн жака түшкөндө бул жерде скачать деген баскыч бар. Скачать деген баскычты бассак, бул тест компьютерге жүктөлөт. Компьютерге жүктөлүп атат. Скачать этилген тест загрузки деген папканын ичине түшүшү мүмкүн. Жүктөлгөн тестти ачасыздар. Тест компьютерге PDF форматында түшөт. Бул жерден окуучулар катталуу формасын толтурушат. Андан кийин бул жактан тесттик суроолорго жооп беришет. Мисалы бул жерде бир гана жообу туура болгон тесттик суроо. Андан кийин бул жерде окуучу жоопту кеңири форматта жаза турган тесттик суроо. Андан кийин бул жерде бир нече жообу туура болгон тесттик суроо, бир гана жообу туура болгон тесттик суроо, бул жерде жообуну жаза турган гана тесттик суроо. Бул тестти кагазга чыгарып алуу үчүн бул жерден принтердин белгисин басасыз. Принтердин белгисин басканыңыздарда бул тесттик суроо принтерден кагазга чыгат, окуучуларга таратып, кагаз түрүндө алсаңыз да болот, эгерде компьютерлер жок болсо.